Беш нерседе эч качан шашпа. Биринчиси ишенүүдө. Бирөө акча сурап келип атат. Кээде кече бирөө кичине жакын тааныш болуп калды. Айтор дароо баарыңды берип койбо. Ишенич кыйын азыр адамдарга. Чындап чын көңүлдөн тазалаган учурда мамиле кылайын дегендерден көрө алдап кетейин дегендер көбүрөөк басымдуулук кылып аткан учурда. Ошондуктан бүгүн өтө коркунучтуу маселе бирөөгө ишенип калуу. Ишенүүдөн этият бол. Экинчиси сүйүүдө. Өтө катуу сүйүүдөн этият бол. Ал ким болбосун бекер өзүңдү кыйнаганын кылат. Жарым жолдо таштап кетиш толук мүмкүн. Же өзү каалап, же сырткы себептер себеп болуп. КамАЗ басып кетиши мүмкүн. Ооруп өлүп калышы мүмкүн. Ар кандай сырткы себептер, же ички себептер өзүнүкү. Жакпай калышы мүмкүн. Характериң жакпай калат. Айтыруш себептер. Ошондуктан сүйүүдө шашпа. Башкаларга баа берүүдө. Мынау мынандай деп жаман күмөн кылуудан мурда тукта шашпа, ойдон ойгон. Башкаларга баа берүүдө шашпа эч качан. Тамакта шашпа. Келип эле отуруп мал жегендей, жем жегендей кашылдап жарышып жебе. Тамакты шашпай же. Тамакты шашпай же. Шашпай жеш керек тамакты. Адамдарды карап же, алдыңдагыларды карап же. Биринчи сени күтүп калса, алдыңдагы адамдар кыжала сарсана болуп калат. Бул не жеш болду дейт. Ошондуктан эч качан талашып жебе. Ал тамак сеники, эч ким жеп койбойт. Эч ким алдыңдан алып койбойт. Шашпай же ошондуктан. Ал эми бешинчиси таштап кетүүдө. Бирөөнү таштап кетүүдөн мурда 1000 жолу, миллион жолу ойгон. Ал таштап кетишке чындап ылайыктуу адамбы? Эгер чындап ылайыктуу адам болсо, анда кутулганыңа шүгүр, таштап кет. Бирок ойлонуп көр. Эртең өкүнүп калба. Эртең кайра эле кечирим сурап бара турган адамыңа бүгүн таштап кетишти темасын ачпай эле кой. Тамам.